Жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоо өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен санитардык талаптарды сактоо менен өткөрүлөт. 3 шаардагы шайлоо тилкелери вирустан коргонуучу каражаттар жана керектүү техникалык жабдуулар менен толук камсыздалып, добуш берүү үчүн кабиналар, урналар жана байкоочулар үчүн орундуктар даярдалды. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдында милиция кызматкерлери шайлоочуларга пара берүүгө шектелген бир катар кылмыш ишин козгогонун билдирди. Тагыраагы Ош облусунда депутаттыкка талапкерлердин бири кармалып, 3 партиянын өкүлдөрүнө карата тергөө иштери жүрүп жатат. Мындай одоно түрдө бузган мыйзам фактылар, айрыкча сатып алуулар аныкталып, бүгүнкү күндө мисалы мына бир партиянын өкүлдөрү ошондой эле депутаттыкка талапкер кармалып атат. Мурдагы күнү ал камакка алынды. Ал жерде далилденип 115 000 сом менен поличный деп коет, кармалды. 3 адам. Андан тышкары алардын жанынан 7 баракта турган ведомостьтер табылды. 11 апрелде өткөн шайлоого салыштырмалуу бул ирет ден соолугунун абалы же майыптык оюнча добуш берүү үчүн шайлоо тилкесине келе албаган шайлоочулар тыкыр көзөмөлгө алынды. Себеби өткөн шайлоодо саламаттыгы чың жарандарда өз үйлөрүнөн добуш берүүгө үлгүргөн. 11 апрелде 6932 адам ошол катталган болсо, баягы оорукчандардын тизмесине кирген болсо, азыркы мына 11 июлга 3993. Башкача айтканда 3000ге төмөндөдү да. Бүгүндөн баштап Бишкек, Токмок жана Ош шаарларынын ички иштер башкармалыктары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Шайлоо күнү коомдук тартипти сактоо үчүн 3000ден ашуун кызматкер тартылат. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы менен маалымат алмашуу үчүн маалыматтык топ түзүлдү. Жалпысынан алганда ушул 3 шаарда 326 шайлоо участокту шайлоо тилкелери өзүнүн ишин алып барышат. 1200дей милиция кызматкери кызмат өтөшөт. Бүгүнкү күндө ошол шайлоо бюллетендерин даярдоо боюнча, шайлоо шаймандарын кайтаруу боюнча баардык күзөт иш-чараларын баары тең толугу менен аткарылды деп ишендирип кетем. Шайлоо тилкелеринин баардыгы тең бюллетендер жеткирилип, милиция кызматкерлеринин кайтаруусуна алынды. Бишкек шаарынын мэриясы билдиргендей, шайлоо күнү Борбор калаада коомдук транспорт саат 23:00 чейин иштейт. Белгилей кетсек, ар бир шайлоо комиссиясы боюнча түзүлгөн шайлоочулардын акыркы тизмеси шайлоо участкаларына илинди жана шайлоочулардын тизме gov.kg мамлекеттик порталына жайгаштырылды. Жалпы 600 000ден ашуун шайлоочу добуш берет. Бурулай Пусурманкулова, Айжамал Болот кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.